ата-энеңерге 5 вакыт намазын кылып, Кур'ан окуп, дуа кылып тургула. Өтүп кетелек, тири болгон болсо, атаңардын, апаңардын бутун жууп, баарыңарды ак батасын алгыла. Мен силерден суранам. Эне деген ким десе, эне деген bir күнү өзү, көзү, кашы, башы, эти, бети, кады каматы келишкен кыз болгон. Энебиздин бой тартып жетилгенде атабыз энебиздин келбетин көрүп туруп, biraz жүрөгүнө bir ушуну сүйүүнүн дамын тарткандан кийин кардар болуп, апабыздын колун сураганда, таятабыз ыраазычылык бергенде апабыз ак никесин алган. Ак никесini алып, bir жастыкка баш коюп, жашоону баштаганда, bir күнү апабыз тараптан bir курсанчылык кабар чыгат, bir болсо курсагыма бала бүткөн окшойт деп. Ушул жердеги баарыбыз апабыздын курсагында жатканбыз. Атабыз ол сөздү укканда, "Алхамдулилла, келинчегимдин курсагында бала бар" дейт. Апабыздын курсагында 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай, 7 ай, 8 ай, 9 ай жатканбыз. 9-нчу айга барганда ушунчалык кыйналат байкуш апабыз. Курсагы чоңойат. Басайын десе бели талайт, колу ооруйт, буту ооруйт. Biraz басып кеткенден кийин бели оорuganda абайлап секейин жатат. Жатып уктап атканда ичине bir тепире коюпсун. Караса эч ким жок. İçinde жатып апабыздын уйкусун бузган балдар отурабыз. Төрөр мезгилге келгенде, бүгүн эрте төрөйсүң дегенде толгоо деген оору болот. Ушул толгоо оорусу келгенде апабыздын көзүнө эки нерсе көрүнөт. Бүгүн эрте төрөйсүң дегенде толгоо оорусу күчөгөндө биринчи көзүнө көрүнө турган нерсе мүрзө көрүнөт. Төрөй албай өлүп калат окшоймун деп. Экинчиси толгоонун оорусу ушунчалык күчөгөндө Yesen aman töre olsan başka töreveyim dedi. Bir ölümden kalıp çığırıp töregönden keyin kursağına balanı koyup ak sütün bir emgende Huday Taala Cenabı azaptın barısını esen çıkaratken dağı törelgen bala ul bolsa keyinkisi kız töre, kız bolsa keyinkisi ul töreyin dep ne kılapken töret tulap keteveretken. Ak sütün ememiz, jalayıkты bulgayыбыз, jalayıktagı jip ушунчалык жагымсыз, бирок апабыз ушуна өзүнө жагымдуу сезип, bir үмүт менен алдаркабызды жууп туруп, чоңойсам балам болот деп. Не кылат экен? Бүгүн ошол эненин кылган кызматын актап туруп, ак батасын алып, ушуну актап кая турган мезгил кайсы десе, кимиңердин атаңар, апаңар болсо, 100 жолу үйгө кирсе, 100 жолу ортого туруп тургула. Жүгүрүп барып атаңар менен апаңардын колунан күтүп алгыла. Eşikten kütüp algandan keyin sol buttan butun çeştirip, kolundan jeterep alып kelip, apаңарды divanga oturguzgula. Apаңарды divanga oturguzgandan keyin, apаңдын акыйкы имандын нуру иманыңызда жыттанса, апаңыздын бутун байпагын чечиң. Апаңдын бутун кармасы халал болот. Бутты чечсеңиз, бут кыйшайып кеткен. 9 ай кардында жатып, сиз менен биз кыйшайтканбыз. Буттун тырнактары биринин үстүнө бири чыгып кеткен. Sapatı kölömü buzulup ketken. Oşonu siz menen biz buzganбыз. Tapan jarılıp ketken. Puttun jambашын karasanız vareköz bolup tamır çıkıp ketken. Yemi akıйкы beyişke baram deseniz apanın tırnağın buttun tırnağını alasınlar. Tırnağın içindeki kirdi tazalaysınlar. Жылуу suğa salıp apabыздын tapanın kış menen ezip tap-taza kılıp juup bütkөндөн кийин apapakay pasilge jatkızıp durup zaytun may menen massaj demayman şunda massaj kılaslar. Bir kez de apabыздын butun massaj kılıp atkanda жүрөgü erigip, denesi sergip, uykuga ketken bolsa, bir kez de uykusu pışıp bütkönde közünü açsa, butunun altında buypalanıp jatkan bolsanız, bir şunda başını көтөрүп turup, balam, altının menen ardağım, kim bolbogum dep dua kılgan bolsa, sizge dozak haram bolat, cennet vacip bolat. Ошон үчүн меселерден суранам, эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат, эне менен теңдеше албайт эч бир жан, эне сага ар бир мактоо жарашат деп, баарыбыз ата-энеге кызмат кылайлы. Өтүп кеткен болсо, урматтуу жамаат, күндө эмне кылгыла? Балам намаз окуйт экен дейт. Намаз окубаса руху капа болот. Балам арак ичпеди экен дейт. Арак ичсе руху капа болот. 5 вакыт намазыңарда дуа кылып, улууну урматтап, кичүүнү иzzat кылып, ата-эненин ак батасын алыш ар бирибизге насип кылсын.